Саламатсыздарбы? Мен Айтибаева Айсалкын Жамалдиновна Шороо Башат айылындагы номер 6 Тагай Асранов атындагы инновациялык орто мектебинде биология мугалими болуп эмгектенем. Мен бүгүн 8 класстарга сабак өттүм. Бүгүнкү сабагым биология предмети болгонуна байланыштуу. Бул сабагым стандарттын негизинде, календарный пландын негизинде жазылган сабак. Сабактын темасы витаминдер. Сабагыбыздын максаты окуучулар витаминдер жөнүндө толук маалымат алышат, витаминдердин түрлөрүн, витамин жетишпегенде же болбосо тескерисинче витаминдер жетишсиз болуп, нормасынан ашып кеткенде кандай оорулар келип чыгары жөнүндө окуучулар билип, өз билимдерин толукташат. Окуучуларга сабактын башында өбөлгө түзүп алыш үчүн атайын жагымдуу маанай түзүп алдым. Жагымдуу маанайда Сингапур методикасындагы салат оюнун ойнодук. Окуучулар ар бир азыктар кандай витаминдерден турары жөнүндө дагы маалымат алышат. Андан кийин өткөн сабакты кайталоо максатында үй тапшырмасын сурап алдым. Үй тапшырмасын суроодо атайын мен карточкаларды колдондум. Берилген карточкадагы суроолорго окуучуларым жооп беришти. Витаминдер жөнүндө кыскача маалымат айттым. Андан кийин ар бир окуучу өзүнүн бүгүнкү сабактагы алган билимин баалуу алыш үчүн ар бир топко баалуу баракчаларын таратып, баалуу көрсөткүчү менен тааныштырып өттүм. Бүгүнкү биздин темабыз боюнча ар бир топтун окуучуларына сүрөттөрдү, мөмө жемиштердин сүрөттөрүн даярдап келгенмин. Ар бирине берип, батмандагы витаминдердин таблицасына ар бир окуучу колундагы сүрөттөрдү алып барып чаптап алышты. Андан кийинки баскычтарда окуучуларыма атайын ар бир топко берилген батмандагы тапшырмаларды таратып өттүм. Мисалга алсам, биринчи топко Т схемасын бердим. Бул Т схемасында окуучулар витаминдердин составындагы цитата-комментарий толтурушту. Ал эми экинчи топко ар бир окуучу витаминдердин пайдалуу жактарын, организмге витаминдердин көп болушунун негизинде кайсыл оорулар келип чыгышы боюнча өздөрүнүн ойлорун оорулар боюнча жазып презентациялашты. Ал эми үчүнчү топко Вейн диаграммасын бердим. Вейн диаграммасында витаминдердин табигый жана синтетикалык түрүн аныктап жазышты. Топто иштегенде окуучулар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн, активдүүлүгүн көрсөтүп өткөндөн кийин ар бир топ өзүнүн даярдаган плакаттарына презентация жасашты. Андан кийин арасында суроолор болуп калды, сунуштар болуп калды. Ал окуучулар өздөрүнүн суроолорун берип, суроолоруна жоопторду алышты. Кийинки баскыч бул бышыктоо баскычы. Бышыктоодо мен атайын санариптик кампа платформасындагы көнүгүүлөр боюнча иштедик. Бул жерде атайын тесттер бар. Тесттерди окуучулар өздөрү чыгып, өздөрүнүн ишмердүүлүгү менен алган билимдерине таянып, тесттерди белгилеп чыгышты. Ар бир окуучубуз бүгүнкү сабактагы алган билимдерин баалоо критерийинин негизинде капитан командир шайлап баалуу баракчаларын берип алганмын. Ошол сабактын аягында бир топтон бирден окуучу чыгып, баалоо баракчасындагы өздөрү белгилеген окуучулардын тизмесиндеги ар бир окуучунун сабактын башынан аягына чейинки өтүлгөн эрежелери боюнча баалашты. Туура так баалады деп ойлойм. Себеби окуучулар өздөрүн баалаганда дагы жакшы жыйынтык бере алат. Окуучулар баалуу көрсөткүчүн көрсөтүп, өздөрүнүн баалап алгандан кийин ар бир окуучуга үй тапшырма бердим. Үй тапшырмада ар бир окуучу үйгө барганда күнүмдүк өзүбүздүн рационубузда кандай тамак аштар менен тамактанабыз, ал тамак аштардын составында кандай витаминдер бар, кайсыл мезгилде бизге витаминдер жетишсиз болот. Ошол менен бирге эле кошумча дагы интернет булактарынан витамин жетишпегенде кайсыл оорулар келип чыгышы боюнча дилбаян жазууну сурандым. Витаминдердин түрлөрү боюнча сүрөт тартып келүүгө тапшырма бердим. Бүгүнкү сабагым өз максатына жетти. Себеби ар бир окуучум бул темага аябагандай кызыгуу менен мамиле жасап, өздөрүнүн активдүүлүктөрүн көрсөтүштү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.